Таймурз мырза, айтсаңыз, мына учурда интернетте таркап жатат, сиздин атыңыз аталууда. Рейдерлик жол менен ушул Жалал Абад облусунда бир заводдордун бирин тартып алган деген өңүттүү маалымат тарап жатат да. Ушул боюнча комментарий берип коюңузчу. Мына бүгүн дагы мен азыр эле көрдүм ол боюнча. Азыр көрүп угуп чыктым. Бул биринчиден ал жерде эч кандай завод болгон эмес. Эми мына Совет Союз таркагандан кийин кайсы завод калды эле? Завод жок эле да. Onu мындай адамдарды адаштырып алдып атпайбы? Ол жерде чындыгында да, onu мен сатып алганмын. Onu биз 2022-жылы болсо элек эле адашпасам. Тартып алуу эч кандай ондай болгон эмес. Жана болушу мүмкүн эмес эле да ол жерге. Акчага сатып алгам, мен мында ачык айтканда канчага сатып алгам так билбейт экенмин азыр. 470 миңге алгам да, адашпасам, долларга. Экинчиден ал жерде эч кандай мындай вообще завод болгон эмес да. Ол жерде темир тезектери бар экен эле, туура. Анан темир тезектерди мен алып кетем деген ол кишичи. Алып кетем деп, ол темир тезектерин баарын алып кеткен. Ол ичи болсо күйүп кеткен экен эле здание. Анан ол жерди биз бузуп, ол жер болсо мына Барселона академияга жайгашкан жер. 41 сотик жер. Ошо жерге биз мектеп курайык деген план болгон. Мектеп куруп, ошону мектепте өткүзүп беребиз деген ниет болгон. Сиз ал адамды тааныйсыз да негизи? Таныйм. Ол менен биз бир ушу содак сүйлөшүп атканда бир 3-4 жолу жолукканбыз. Анан бул өтө кымбат айтканда Бакыт Төрөбаев өзү ортого түшүп, биз суранганбыз Бакыт Төрөбаевден, ортого түшүп кичине түшүрүп бербейсизби дегенден, ошо өзү түшүп, онун тууганы да. Абасынын баласы болсо элек адашпасам, ортого түшүп өзү сөзүп берген ал жерде. Мына Бакыт Төрөбаев бүгүнкү күндө живой, өзүнөн сурабасаңар болот. Өзү түшкөн ортого. Ошол эле учурда жанындагы дүкөн боюнча да сурагым келет да, ошол дүкөн дагы айтылып атат да. Ал дүкөн боюнча бул мындай, дүкөн ортосу, ол жер менен дүкөндүн ортосунда бир 3 үй бар эле, адашпасам 3-4 үй бар. Ошо 3-4 үйдү дагы сатып алып, будущем деп ойлогонбуз да. Анан кийин сатып алып, дүкөндү кошуп, ол жерге детский площадка курабыз деген ниет болгон. Мектепке эми детский площадка керек экен, ошол жерге детский площадка курабыз деп, ону мен наркы жерди сатып алгандан кийин 4-5 айдан кийин сүйлөшүп, эс адашпасам, может быть 3 ай так айта албай атам азырчы. Сүйлөшүп $80 миң, мен ону так билем, $80 миң ого колуна акча берип сатып алгам ол жерде. Анан азыр болсо кароолоо болуп атпайбы? Ар бир нерсени биздин үй бүлөбүзгө, айрыкча ошо атама колунан келгенче кароолоор болуп атат. Ону болсо эл журтта баардыгы түшүнүп атат ону. Мына ол жерде Америкага качып кеттим деп айтат экен. Америка кантип качканын мен так билбеймин, бирок болсо мага өзү чалып жүргөн. Аялым менен мага чалганы качан болду? 1-2 жыл болуп калды, чалып аялы менен урушуп атамын, тоболтам, Томас ортого түшүп берип, сүйлөшүп бербейсиңби, ким Маматовдор менен деген сөз болгон. Мен үй бүлөлүк нерсеге кантип киришем деп өзүнө айтканмын онучу. Калган нерселер орозо айы болуп атат, ыйык күндөр болуп атат. Ыйык күндө болсо өздөрү алдап ойлоп койсо жакшы болмок эле, бирок бир Алладан бардыр. Алла өзү чечет, өзү карайт. Маселе жок. Жер ошо бойдон турат. Мен берген акчамды кайтарып берсин, мен аркага кайтарып берейин. Негизи аларга кандай жооп берет элеңиз? Акыркы учурда кароолоор болуп атат деп атпайсызбы? Азыр ушул ыйык күндө турабыз, баардыгын Кудайга салдык, бир Алладан бардыгы. Жаман сөздөр айтса да биз кечирдик. Алла үчүн кечиребиз баардык нерсени.